Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Мен азыр Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын кабыл алуу канасында турам. Мен сиздерге бир гана маалымат таратуу үчүн келдим. Буга чейин Ташиева деген эженин ушул Кара Суу базарындагы контейнердин айланасында шүбеге программасынан маселе козуптум эле. Анан ар дайым программа тартканда ошол аягында бул маселеге дагы бир жолу кайрылам деген бир сөздү берип келем да, ошол сөзүм жерде калбасын үчүн келдим. Ушул Ташиева эженин кайрадан өзүнүн арызданган маселеси боюнча келдим да. Бүгүн экинчи күн Кудай кааласа экинчи күн Кудай буйрса насип буйруп акимге кирип маек алыш насип кылып калар деген үмүт бар да. Себеп деген абдан мындай кезек көп экен, анан акимдин жумуштары көп экен. Азыр негизи ушу Кара Суу базары боюнча абдан резонанстуу жаңылыктар абдан көп. Мен ушул маселе азыркы күндө эми мамлекетке толук өтүп кеткенден кийин, өтүп бүткөндөн кийин, соттун чечимдери чыккандан кийин ушул аймакты башкарган аким Канат мырза кандай багытта иш алып барып болду экен, эми бул мамлекеттик мүлк фондуна караштуу болгондо деле баары бир кайсы бир деңгээлде контролдоо иштерин ушул аким мырза өзү координацияласа керек деп ойлойм да. Эми биз башка бир мурдагы башка базардын жетекчилери жөнүндө сөз кылгым келген жок. Себеп дегенде биз буга чейинки программаларда сөз кылып бүткөнбүз, алардын да жообун алып бүткөнбүз. Азыр эми ушул карапайым элге социалдык маселе, бул абдан актуалдык маселе. Ошол жердеги алынган кызыл китептер боюнча, контейнерлер боюнча, дүкөндөр боюнча, анан кызыл китеп ээлери боюнча кандай камкордуктарды көрүп атты экен деген таризде мен маек аламын. Жакшылап акмалап туруңуздар, бул өтө актуалдуу тема. Жалпы Кара Суу базарчыларына дагы ушундай бир маалыматты алып берем да. Негизичи ошол жердеги мисалы үчүн укуктук жактан жабыркагандарга маалымат алып берем. Жакшылап баам салып туруңуздар. Мен Ташиева Турдушкан Шабдановна. Мен Кара Суу базарынан келдим. Сарай айыл өкмөтүнүн тургунумун. Сарай айыл өкмөтүнөн эките кызыл китеп магазин алганмын. Бири 30 квадрат метр, бири 37 квадрат метр. Ал буну берип атканда 30 квадрат метрими 97-жылы типографиядан пиратташтырып сатып алганмын. Сиз мага келбедиңиз беле? Сатып алгам. Сиз келгенсиз, сиздин арызыңызды алганбыз. Анан мен түшүнбөй атам, кайра эмне маселе болуп атат. Сиздин арызыңызды алып Турат Али базарга жөнөттүк, карагыла, мыйзамдуу түрдө чечкиле деп. Мен түшүнбөй атам да, бул келгениңизге бир жума болду элек го дейм даже. Бир жылдан бери жүрөм да. Айлам кетти. Бир жылдан бери карыздарым аркамдан чуап алды. Кредитке койгон элем. Кредитим дагы жанымды койбой атат. Сиз мага барып айттыңыз эле. Ооба, үйүмдү дагы койгонмун. Үйүмдү мени срочный алам деп атат да. Мемечи, кредитчи. Сизден бөлөк эми жардам сурай турган адам калбады. Канат агай, бул биз буга чейин чагылып жүргөнбүз да программанычы. Анан абдан көп мекемелерге барганбыз, суроо салып, жооп издепчи. Анан азыр ушул Турдуш эженин бир гана сизге гана ушу келген экен, бирок ошону дагы биз чагылдырып коеюн деп атабыз да. Конкреттүү кандай жардам бере аласыз ошону? Сиздерде базар боюнча маселеби? Биз ишемдүү өкүлү бул жак коебуз. Сиз? Мен да базардан предприниматель. Мен сиздерге мындай расмий түрдө маалымат берейин бардыгыңыздарга. Турдушкан эже келген, кабыл алганбыз, сүйлөшкөнбүз, арызын жазып берген. Эми мен сиздерге мындай толук маалымат бергенге батыраак аракет кылайын. Турат Али базары мамлекеттик ишканасы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик агенттигине тийиштүү ишкана. Булар биздин Кара Суу районунун аймагында турганы менен булар болду 100% ошол мамлекеттик ишканага баш ийет. Биз булардын баягы сот иштерине, ушул жанагы имараттарды мамлекеттик менчигине алуу болгондо мага чейин болгон экен. Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясы ошол уруштун тарабы катары эмес, баягы күбө катары суралган. Анткени кээ бир учурларда акимияттын токтомдору чыккан экен, кээ бир учурларда мэриянын токтому менен чыккан экен. Ошол жерде биздин жүздөр барып катышкан экен. Азыркы күндө бул мүлктөр мамлекеттик башкарууга өтүп кеткенден кийин мен ойлойм бул суроону сиздер ушул мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик фуги, орусча айтканда, фугиге жолдошуңуздар туура болот. Анткени мен аким катары мен булардын ишмердүүнү кийлигише албайм. Ал мамлекеттик ишкана өзүнчө.
самостоятельное юридическое лицо. Жок, аны туура түшүнүп турабыз агай. Болгондо сиздин аймагыңыздагы жарандар да, сиздер анча мынча социалдык маселелерин ыйлай турган жерлер сизге айтат да. Ошо аким катары, ушул административдик аймактын кожоюну катары да, мисалы кандай жардам бере аласыз, мисалы үчүнчү? Биз Түздөн түз базарга кийлигише албасаңыз дагы, бирок жарандарга кандай укуктарын коргой алабыз? Жарандардын укуктарын если бул эжекенин мына социалдык жактан камсыздоо болуш керек болсо, ошондой тиешелүү арыз берсе карап беребиз. Бирок азыркы күндө бул жер эми сот органдары менен чечилип кеткен нерсеге, ишке соттун чечимин сот гана буза алат. Ошону биз туура түшүнүшүбүз керек. Соттун чечимин аким, губернатор, премьер-министр эч ким буза албайт. Соттун чечимин сот эле бузат да. Сиздер мен ойлойм, могу биякта өкүлдөр бар экенсиздер, сиз муну прекрасно билесиздер да. Соттун чечимин аким буза алмак беле. Сиздердин кандай сурооңуздар бар, Канат агайгачы мындай Биз конкреттүү? сизге соттун чечимин же тергөө кириш деп айткан жокпуз. Сиздин жараныңыз катары 1 жылдан бери тергөөсү дагы, соту дагы, прокурор дагы ошо футболить этип, маселе чечилбей, азыр үйүнөн чыгарып жиберүү коркунучу турат. Ошо жардам сурап кайрылып атат. Жараныңызга кандай жардам бере аласыз? Мен анда мындай сурайын сиздерге, кандай жардам берейин? Азыр үйүн тартип сактап калыш керек. Оптима банктын мынакей 19%тен бирөөгө коюп үйүн, 30 квадрат жерин ошол дүкөнүн коюп, жашап аткан үйүн коюп алып атат. Ошол дүкөн сүрдүрүлүп кетип атат. Дүкөн сүрдүрүлгөндө кенемте төлөнбөй атат. Бунун укугу төлөнүп тур да. 2 жылдан бери ушул бизге жылдын аягында калтыр кайрылган былтыр. Банктан биз токтоттук. Мыйзамсыз силер алып атсыңар. Сүрдүрүлгөндөн булардан процент албаш керек эле. Мыйзамсыз алып атырсыңар деп токтотконбуз августка чейин. Бирок августта бунун үйүн алып койсо көчөдө калат. Ушундай коркунучтуу. Быйыл августта. Августка чейин токтот. Мен Оптима банктын жетекчилигин бизге чакыралык. Бүгүн эмес, анткени бүгүн чынын айткан графиги полный толук, башка жерлери бар. Сиздер менен азыр мен юристти байланыштырам. Юрист Оптима банктын областной жетекчисин чакырат. Сизди чакырабыз ушул жерге. Отуруп сүйлөшөлү, мунун шартын кандай өзгөртсөк болот деп сүйлөшүп жүрөлү. Бирок баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Оптима банк деген бул жеке менчик коммерциялык банк. Ал жерге бийлик мындай өкүлдөрү бул кредитти кечип койгула, же үйүн албай койгула деп мындай биз антип айтканга укуктуу эмеспиз. Анткени булар дагы өзүнчө самостоятельный юрист. Биз сураналык жетекчи ушундай шарты болуп атыптыр. Договорду пролонгация кылып, может төлөм мүнөтүн узартып бериңиздер. Проценттерин ошол Оптима банктын жанагы совет директору салып, ушул эжекенин мындай ушул жеке болуп аткан шартына түшүнүү менен кабыл алып, может проценти жок узак мөөнөткө мындай графигин чоюп бериңиздер деп сураналык. Бирок биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек, урматтуу бир туугандар, мамлекеттик бийлик баягы мындай да, бир мындай түшүнсөм, Турдушхан эженин укугу бар. Туурабы? Бирок Турдушхан эженин укугу каякта бүтөт? Оптима банктын укугу башталган жерде бүтөт, туурабы? Менин укугум бар, менин укугум сиздин укугуңуз башталган жерде бүтөт, туурабы? Ошон үчүн биз мындай юристтерди чакырып, буларды юристтери менен жетекчисин чакырып туруп сүйлөшүп көрөлү. Мен аким катары суранайын. Турдушхан эженин 5% кылып туруп, ушул жанагы основной суммасын көбүрөөк убакытка чоюп бергенге жардам бергиле. Может быть, Оптима банктын жетекчилиги совет директоров чечет буларды. Может, совет директоров булардын бул эженикин кечип койгонго да укугу бар. Антип да сураналык. Канатка сен базар жетекчилиги менен ушундай азыр абдан жакшы сунуш айттыңыз да. 100% муну баардыгы эле колдосо керек деп ойлойм сиздин колдооңузду. Ушул базар жетекчилиги менен ушундай бир иштер жүргүзсөк болобу деген ой болот да. Себептен бул эже жалгыз чуркап жүрө берип, уже эч ким укпай калыптыр. Анан өзгөчө баса белгилеп айткыбыз келет, мисалы башка акимдерге мындай элдер ушундай актуалдуу суроо менен кирбечи экен агай. Ошол сиздин убагыңызда ушул суроолорго жооп берет, ушул маселе чечилет деген терең үмүт менен кирип атат. Эми мен дагы жолу айтайын, бул Турдушхан эжеге жардам берип болушуга биз ар дайым даярбыз. Эч кандай маселе жок. Бирок бул жерде мындай да биз Фугинин жетекчилиги менен сүйлөшүбүз керек. Анткени мунун жетекчиси дагы бар, өзүнүн чоң министри бар мындай. Туура. Сиздердин жана арызыңыздарды алганбыз. Биз анда Фугиге да кат жазалык, ушул эженин маселесин өзгөчө түрдө карап бериңиздер деп макулбу? Бул жерде мен айтып атам. Аким катары мисалы сиз мына аз камсыз болсоңуз, мен сизге пособие чыгарып беришим керек, ал менин милдетим.
Сиз жаран катар чек албасаңыз ушул сизди чекке очередке туруп ушул кайсы айыл өкмөттөн болсо очеред менен кылып туруп чек беришим бул менин милдетим. А бирок ушундай баягы имущественный отношение келгенде мен только сурана алам Турдушкан эже. Мен мындай приказынан тони Оптима банкка да айта албайм, Фугиге дагы мен приказ буйрук бере албайм. Анткени алар өзүнчө юрлицо, мамлекеттин бийликтин өзүнчө бир бутагы. Түшүнүп атасызбы? Мен эки тарап менен тең сүйлөшкөнгө даярмын. Переговорго чыгалык, юристти жиберелик. Пожалуйста, жумуш кылалык. Эми эч кандай бул Турдушкан эже боюнча мен дагы айтам, мага өткөндө келген. Биздин Кара Суу администрацияга негизи кабыл алуу күнү 3-күндөрү график боюнча. Эми райондо Кара Суу районуна негизи бир 3 аким болсо да жетишпейт да. Анткени элибиздин саны көп, маселе андан көп. Ошон үчүн Турдушкан эже келгенде мен мындай кезексиз эле 3-күнү кел деп эле кабыл алгам. Маселесин уккам, арызын алып туруп Туратали базарына жөнөттүк, карагыла. Анткени объект силердики деп. Бул эжеке эсли Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясына тиешелүү жерди талашып же маселе болсо анда мен дароо ошол жерди чечишим. Кара Суу районунун администрациясы бергенде магачы. Мына кызыл китепти токтомдо 3 токтом берген. 50-токтомдо үйлөр турат. Ошол жердечи. А үйлөрдү сүрдүрбөй биздин мына укук катталган 2 магазинибизди сүрдүрүп салып атат. 50-токтомдо мен буну тарттырып госрегистрге бардым. Бул бизди жалган маалымат берип мына 84-жылы чыккан деп атат. Бизге рай администрациясы берген мына токтомдо 50-токтомдо турат. Именно неме деп турат. Ошол неме 50-токтом турган. 50-токтомдо турат. Рай администрациясы берген токтомдор. Үйлөр менен кошо берилген. Соттун чечими менен бугун баары жокко чыгып калды да. Мен сизге дагы бир жолу эскертким келет. Кыргыз Республикасынын сотунун чечимин только анын өйдөгү сот чече алат. Жокко чыгара алат же колдой алат. Райондук администрацияга андай эме берилген, укуктук берилген эмес. Соттун чечимин биз артка чыгара албайбыз. Мына рай администрация өзүңүздөрдүн немеңер токтомуңуздар, мынакей 50-токтом. Буда үйлөр дагы турат. Ондо бер жактагы үйлөрдү дагы сүрдүрүш керек да. А биз эле мен көмү жок, мен эле сүрдүрө берсе болбойт. Жеке адам. Анан кийин мынакей мен фирмадан жеке ишкермин. Фирмадан 2 миллиондук товар алып, январга деп төлөшүм керек да. Алды сатты кылыпчы. Мен буну төлөй албай калдым. Магазиниме айтпай эле барып туруп сүрдүрүп салды. Кирпичтен болгон мына кызыл китеби бар магазиниме сүрдүрүп салды. Соттун чечими чыкты. Соттун чечими чыга элек. Чечим апарган жок. Эчтекеси жок. Чечиш керек да. Сүрдүрсүн деген. Ал чечим жок. 14-апрелде сиздерге соттун чечими жок, сиздин мүлкүңүзгө карата бир туран иштер болсо, мына ушул жерден 10 мүнөттүк басып өткөн жерде прокуратура болуш керек. Прокуратура бериш керек. Прокуратура Анткени болбойбу бизди. Мына журналист алып алып барыңыз. Кайра буяка келди. Журналисттерди алып барыңыз. Любой мыйзам бузуу боюнча арыз келсе, прокуратура органы алганга алар милдеттүү. Ал кудум сизге окшоп сүйлөп атат. Биз прокурор чечпейбиз. Ошо базарком чечет деп атат. Базарком болсо менин мыйзамсыз эле мага эч мыйзамсыз иш аракет болду. Базаркомдон сурамыз. Ушундай документи бар бекен? Меникин сүрдүрүп барган 14-апрелде сүрдүрдү. Ушундай документ менен барды бекен? Бир документ менен барды бекен? Бир көрүп берсинчи. Ооба, маселе чечилбеген үчүн сизге кайрылдык да. Себеби бул иш сиз мындай, сиз юрист болсоңуз муну түшүнүшүңүз керек. Кыргыз Республикасынын жарандары, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин иш аракеттеринде мыйзам бузууну прокуратура органдары көзөмөлдөйт жана ошону аткарат. Администрациянын, мэриянын функциясында деген бирөөнүн ишмердүүлүгүнө юридикалык баа берүү деген функция жок да бизде. турат да. Туурабы? Туура. Анан прокуратура чечиш керек, Бирок кабыл алыш керек. Тергөө чечпесе, прокурор чечпесе, соттор сырттан чечим чыгарыптыр. Мамлекетке өттү деп. А бирок сот дүкөн бузулсун, сунуш болсун деген чечим жок эле, булар өзүнүн билемдик менен сүрдүрүп, товарларын сүрдүрүп салган, товар сабар менен. Ошол бир кирпичинде бул алган эмес. Алар талап тонуп кеткенби, бул өзү билбейт. Жок, эч түрү менен жок. Мындай кылсаңыз болот, Турдушкан эже сизди ары бери футбол тетип атат деген маселе болуп атат. Азыр мына приемныйдан арыз жазыңыздар.
Ошентип биздин мүлктү соттун чечими жок уздуруп салды деп. Бирок мен сиздерге сразу айтайын, мен бул арызды өзүм сопроводный письмо кылып да райондук прокуратурага жөнөтөм. Анткени мен дагы бир жолу айтып атам, кандай бир жаран мамлекеттик муниципалдык ишкердин баарыбыздын кыймыл аракетибизге юридикалык бааны только прокуратура органдары берет. Ошон үчүн конституцияда буларды надзорный орган деп булар ошентип бекитилген. Мен аким катары базардын директоруна, шаардын мэрине, өзүмдүн кызматкерлериме алар эси мыйзам бузула турган болсо, мен юридикалык баа бере албайм. Каралган эмес ал. Сизден биз укугун биз коргой албай атабыз. Корголгон жок. Бунун эртең августта үйүнөн кууп чыга турган коркунуч турат. Ошого кандай жардам бере аласыз? Может, сиз менен делокко барып чечеттир. Бул маселе чечилиш керек эле. 2 жылда эмес, 1 ай 2 айда чечилиш керек болчу. Бул чечилбеген маселени ким чечет? Ошол бардыгы эле менин хатам с краю эле бири-бирине төңкөй берсе, шылтай берсе, анда мындай энелерибиздин ушул аялдардын көз жашы төгүлүп, биз бооруп баягы намыс үчүн келип жардам берели да. Укук корголгончу может мүмкүн аким жардам береттир. Азыр микроинсульт алып көчөдө калат. Жолдош каза болгон күнү сүрдүргөндөн 2 40 тонналык контейнер берип атат. Жолдошу каза болуп атат. Каза болгон күнү сатып жиберип атат. Бул деген кылмыш да. Ошол боюнча арыз жаздыңар? Арыз жазып тергөө бүтпөй атпайбы? То жабат, то ачат. Иш козгоп туруп, эмкиче беттештирүү жок. Эми ал өзүнчө сиздинге тиешет жок. Бирок укугу корголбой атат. Каражат жагынан азыр маселени чечпесе, банк үйүн алып кое турган коркунуч турат. Ушул маселе боюнча сизге маалымат айттым, кайталанбай эле. Банктын өкүлдөрү менен биз сүйлөшөбүз. Мен ошолорду бияка чакырам, эжекени чакырабыз. Ошол жерден чогуу отуруп сүйлөшүп мен суранайын дедим. Бирок жанагындай базаркомдор, жана базардын кызматкерлери ошол мыйзам соттун чечими жок бузуп салды деген боюнча мен сиздерге дагы жолу айтам. Арыз тыштаңыз, мен азыр прокуратурага жиберем. Прокуратура реакция кылыш керек. Мен мындай айтып, мен дагы жолу айтам, юридикалык баа бере албайбыз биз. Кыргызстанда юридикалык бааны только прокуратура органдары берет. Анан тергөө берет. Юрист сиздердин юристиңиз баа бере албайбы? Бере албайт. Ушунчалык нарушение прав человека. Бере албайт, ал конституцияда жазылган нерсе. Сиз өзүңүздүн маселеңизди дагы айтып койсоңуз эң. Азыр бүтсүн анан кийин өзүм. Болду, бүтүп атат уже. Кызыл китеп турат. Бул кызыл китепке мынтип жазыптыр. Жарандардын окугуна мамлекетке керек болсо, кыймылсыз мүлк берип туруп анан алыш керек деп турат. Же эшке чыгарып сал, же бир жака кеттирип сал деп жазылган жок да буда. Сизден бир эле сураныч азыр. Бул бай 40 тонналык контейнердин экөөнү берем деп алдап анан бербей коюптур да. Бул кабинет министрликке барса, мен өзүм чечем жүр деп муну алдап алып келе берген. Ошол азыр ошо 40 тонналык контейнердин экөөнү койдуруп бериш керек болуп атат да. Ошондо кредитин да төлөйт. И товар обороттору да жүрөт. Ошол главный ошол маселе болот. Бизди кризистен чыгарып коймуш эми. Туратали базардын жетекчисин чакырам. Сиз өзүңүзчө ошол требованияны айтасыз. Анткени мен мындай аким катары, аким Туратали базардан 2 контейнер коюптур деген сөз болот ал. Ошон үчүн мен мына керек болсо мына журналист менен чогуу келгиле. Мына бияка сиз отуруңуз, бияка базарком отурсун. Сиз өзүңүздүн талабыңызды айтыңыз. Бул аткарса мен суранайын, аткарып бериңиз, жардам бериңиз деп. Макулбу? Бирок мен изиналично ал киши менен контейнер жөнүндө сүйлөшпөйм. Анткени туура түшүнөсүздөр, районубуз чоң, ушакка жакыныракпыз. Анан аким контейнер коюп атыптыр деген сөз да болот. Ошон үчүн мен эки тарапты отургузуп туруп, мен сиздерге мындай ордодо мындай площадка түзүп берейин. Макулбу? Ошол площадкада сүйлөшөбүз. Сиздер келиңиздер. Мен эч мындай сиздерге мен бийлик тарапка, эл тарапка тартпашым керек. Мен тартпайм. Мен калыстык үчүн эле бuyakta болдум. Макулбу жеке? Ошон үчүн банк менен Туратали базар менен чогуу бир чогулуш кылалык. Мына өкүлдөрүңүз келсин, журналисттер келсин, ачык мындай жашырып турчу маселе жок. Мен 3-чү күнү келсем, сиз эл үчүн иштегениңизди, эл үчүн сүйлөгөнүңүздү неме кылып калдым да, бамдап калдым да. Ушунча адамдарга барып неме кылып атам, эч ким жардам бербей атат, сиз жардам берем дедиңиз. Аракет кылайын дедиңиз. Ошон үчүн келдим. Мен балам мединститутта окуйт. Бири кызым пединститутта окуйт. Пединститутта окуган кызымды иштен алып, окуудан алып азыр иштетип, мединститутта окуган балама жол кира таптырып атамын.
сүйлөшөлүк, эки тарап кылалы. Мен да бир жолу айткым келет, урматтуу туугандар. Турат Али базардын ишмердүүлүгү боюнча Кара Суу райондук администрациясы контейнерлерге ошонун ичине киришип, арызылыш беришине эч качан катышкан эмес, катышпайт. Потому что биздин функциябыз башка. Бирок биздин жарандарыбыз мына сиздер айтып атасыздар, укугубуз тебеленип атат деп, биз ошол силердин укугуңар сакталышка, ушул органдын жетекчилери ушул сиздердин оюңуздарды укканга биз площадка түзүп берелик. Прокурор болот бул жерде. Анан кийин ошол жерден биз жыйынтыкка келебиз деген ойдомун. Азыркы күндө тиги тарап, Турат Али базар тарап жок. Мындай бир жыйынтык чыгарып, бир мындай эки тарапка бир жага турган чечимге келе албайбыз го деп ойлойм. Ошондой кылалык. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эми акимдин өзүнүн мыйзамдуу укугу. Ушундай жооп бергенге, ушундай талаптарды, шарттарды түзүп бергенге өзүнүн ушул компетенттүүлүгүн, анан өзүнүн конструктивдүү оюн билдирди да. Ачык эле билдирди. Барын жогун жок дегендейчи. Бул жерде эч качан алымча кошумчасы жок, чынын айтканда. Мен дагы бир жол белгилеп коеюн. Мен башка базар комдордун же болбосо буга чейинки жасап аткан атуулдардын ишин бул чыгарылышта мен актап жактаганга же жамандаганга акым жок. Мен болгону ушул жергиликтүүлөргө, ушул жогоруда да басып эле айтып өттүм, ушул программанын башталышындачы. Жергиликтүү ушул базар ээлерине мурдагы Кызыл Китең бычактап азыр барбаган жери, каклабаган эшиги калбагандарга бир күмүш сырга мына ушундай жардамдар берилет экен, ушундай камкордуктар көрүлөт экен деген гана ойду айткым келди, урматтуу көрүүчүлөр. Кара Суу базары толук мамлекетке өткөндөн кийин ал буга чейин деле базар болуп келген. Демек, буга чейинки иштегендердин, мисалы жери сүрүлгөндөрдүн, контейнерлер түртүлгөндөрдүн абалдарына бул эми аким деген ушул аймактын кожоюну да ушул жергиликтүү бийлик кандай камкордук көрөрүн сиздерге ачык айтып бердим. Калган буга чейинки иштер, тополоңдор, соттор боюнча бүт баардыгын соцсеттерден ачык эле көрүп аттыңыздар, тыңдап аттыңыздар, чечимдердин баардыгы чечилген негизи. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, каналды акмалап туруңуздар, мындан да кызыктуу жаңылыктарды сиздерге бөлүшүп турам.